Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 27 июл 2025 жыл мен сіздерге Мады тарапта жайгашкан сатылуучу 7 сотық жер участок жөнүндө информация бермекчимин. Кызыл китеби бар, жери дагы тегиз. Эми жер участокка келүү жолун сіздерге түшүндүрөйүн. Шаар жактан келгениңиздерде Мадынын центрine жетпеген жерде сол тарапта Арзан деген продуктовый магазинди билесиздер. Андан өтүп эле сол тараптагы мына бул мен турган асфальт көчөгө кирип түптүз 500 метр жүрүп келсеңиздер, сол тарапта Бакал деген мечитти көрө аласыздар. Мечиттен өтүп эле солго буруласыздар. Анан бир аз эле жүрүп, кайра оңго бурулуп, түз жүрүп сол тараптагы 4-көчөгө кирсеңиздер, сатылуучу жер участогубуз турат. Тугандар, жер участокко дагы келип калдым. Сон жерде экен. Сөп дегенде мына жагы канал и талдар, теректер дагы эгилген. Өзүнчө эле мындай бир сонунда тынч, природный экен. Каналдын аркы бети уже ал жагы ушундай бир үлүш жерлер. Так, мына жер көчө, мен турган жерчи. Каналды бойлогон ушундай көчө болот экен ген планда. Көчө менен келесиздер, мына оң тарапта сатылуучу жер участокты көрө аласыздар. Маалымат берип баштайм. Анан жер участоктун чыр-чоржу дагы бар. Сүрөтүн азыр видеонун жүрүшүнө кошуп коем. Өзүңүздөр дагы көрүп алсаңыздар болот. Эми телефондо бүтө турган иш эмес, кийин келип көрүп кетесиздер. Мына жер дагы кошунаңыздардын жери и каналга чейин жол болот деп айттым. Машинаңыздар менен үйдүн алдына кирип келе бересиздер. Жер участогубуз болсо ушул, 4 тарабы темир тосмо менен тосулган. Чек аралары такталган, жери тегиз, кызыл китеби бар. Ал жагынан вообще кыжылат болбоңуздар. И пусто экен. Каалагандай үйдү салып, каалагандай ушундай бир фундаментти куюп, ишти кыла бересиздер. Азыр 4 тарабы ограждение болуп тосулган. Көрүп атасыздар. Ушундай тугандар. Ушул 4 тарабы тосулган жер участок сатка чыгып атат. И бул кошунаңыздардын жери, каналга чейин мындай машина жол бар. Машина көчө болот. Машинаңыздар менен мындай кирип келе бересиздер. Сонун жер экен. Канал десеңиз, канал жаныңыздарда. Тал десеңиз, талдар эгилген. Тынч экен. Мадынын центрине дагы жакын. Эсине ушундай бир акча керек болгондо байланыштуу эле сатка коюп аткан учуру. Көрдүңүздөрбү? 5 кошкон эл. Мадыны билесиздер, аралаш. Ар ким ар тараптан көчүп, келип, жашап аткан учуру. Лайктан басып, дос таныш, тууган урук, группа бүт бардык тарапка жиберип коюңуздар. Алар дагы кирип көрүшсүн. Азыр эми жер издегендер өтө көп. Группаларга, тууган урук, дос танышка жиберип койсоңуздар, алардын жер алганына себепчи болуп каласыздар. Өзүңүз албасаңыз бирөөгө жиберип коюң, алар дагы кирип көрүшсүн. Так. Мектеп, балабакча, мечит, магазин бардыгы жакын эле аралыкта. Бир башка айылга барбайт. Ал жагынан вообще кыжылат болбоңуздар. И шаарга деле жарым саатта жөн эле жетип барасыздар. Ошко шаарга жакын деп айтканда. Так. Агын суу бар, таза суу бар. Башбулактын таза суусу келген дейт. Анан свет дагы бар. Бул жакта азыр мен аралап келдим көчөлөрдө. Үйлөр толтура. Так. Да, мне маалымат берейин тугандар. Айтыңыздарчы. Мындай келесиздер да машинаны токтотуп коюп эле, фаратан ачып, үйдүн ичине кирип бара бересиздер. Жүрүңүздөрүнө каптал тарабынан да көргөзүп берейин. Вариант обмен жолдорун сурабапмын. Өзүңүздөр айтып көрөсүздөр машинага жада бир башка нерсеге. Билишимче ошо эси квартира алып атат экен шаардан. Анан бир аз тыйын жетпегенине байланыштуу эле ушул бош турган жерин сатып атат экен. Эми аз билесиздер, жерди эч ким жөндөн жөн сатпайт. Акча керек болгондо эле сатат. А так көп эле сатпайт азыркы учурда. Себеп дегенде жер кымбаттап атпайбы? Азыр сатсаң жерди, кийинки жылы ошол багы жерди ала албайсың да. Кымбаттап кетет. Ошонусун арандай алып койсоңуздар утасыздар. Эми албетте эле казыктарын бир сыра кактыртып, архитекторду чакырып, эси деле закон түрүндө сиздерге өткөрүп берет. Баасы 7 сотыктын баасы 2,5 миллион сомго бааланды. Анан кеми бар. Айткан баасында эч ким сатпайт. Кокон килаштар дагы эгилген. Жогору тарапта көчөттөр бар экен. Ошол чыр-чоржун деле сүрөтүн киргизип коюм, өзүңүздөр көрүп алсаңыздар болот. Баарыңыздарга ийгилик, 2,5 миллион сом, анан кеми бар.